Ал күндөрдү адамдардын арасында биз жылдырып айландырып турабыз дейт Аллах Таалам Куранда. Чындыгында күндөр, айлар, жылдар, замандар адамдардын башында жакшылыктар, жамандыктар айланып турат. Заман, убакыт токтоп калбайт бир абалда. Бирде кедей болсо, бирде бай болот, бирде бийик болсо, бирде ылдый болот, бирде сүйүнөт, бирде кайгырат. Бирок ушундай бир жерде туруктуу болбогон заманда чыныгы туруктуу адам бул Аллах Тааламга болгон такыбалыгы бар адам. Мына ушул такыбалыгы карманган адам, Аллах Тааламды тааныган адам замандагы өзгөрүп аткан ар кандай жылыштар, өзгөрүүлөр ага терс таасирин бере албайт. Бай болсо байлыгына шүгүр кылат, кедей болсо сабыр кылат, Аллах Тааламдан жакшылыкты күтөт, соопту күтөт. Эгерде токчулук, жакшылык үстүндө болсо, нематтын үстүнө немат деп Аллах Тааламга шүгүргө бет. Кыйынчылыкка түшкөн болсо, ошону көтөрүп бирип сабыр кылат. Мындайча айтканда, заман, убакыт ал адамды чөктүрүп салбайт башына түшкөн кыйынчылыкка. Жана ошо бийлик, байлык келип аны көптүрүп да салбайт. Кандай гана абал болбосун. Мына ошол адамды туруктуу кылып кармап турган негиз нерсе бул такыбалык. Аллах менен болгон мамиле, арамды арам деп, адалды адал деп, Аллахтын буйругун аткарып, тыйгандан тыйылып жүргөн адамды өзгөртө албайт. Бирок ыймандан, такыбалыктан алыс болуп жүргөн адамдардын башындагы өзгөрүп турган абал, жылып турган айлар, жылдар өйдөдө жокчулукта чөгүп кетет, токчулукта көөп кетет. Адамды курутуп салат. Айрым адамдарды жокчулук капыржылыкка алып бара турган болсо, айрым адамдарды байлык бузуп салат. Мына ушундай жашоонун өйдө ылдыйында тең сакмактуулукту кармап, жакшылыкта жүргөн адамга себеп бул такыбалыгы.